Афганистандагы этникалык кыргыздардын жашоосу кыйын татаал аймакта күн кечиришкен. Ошол күндөр артта калды деген Памирлик кыргыз Орунбү Абдилбайыт кызы үй бүлөсү менен Алай районунун Сары Могол айылына көчүрүп келгендердин бири. Азырынча Памирлик кыргыздар эски мектептин имаратында күн кечирип, тиричилигин өткөрүшүүдө. Памылда көмөштөнгө салабыз, чыгып калалы. Мында баркка пышырабыз. Ушул оңой экен, чайды көбүнчөсү баркка кайнатабыз, оңой экен. Тамак ашты да ошол баркка пышырабыз. Суук болгондо печкеге отуп салабыз, ысыкта ончо салбайбыз. Памирлик кыргыздар жайгашкан мектептин ичи капиталдык ремонттон өтүп, меш коюлуп, жашоого ылайыкташтырылган. Ниматилла Абдували уулу жубайы Орунбү экөө тең сабаттуулугун жоюу үчүн мектепке барып, билим алышууда. Жергиликтүү бийлик көмүр, тамак аш, азык-түлүк менен камсыздап жатат. Эми Ниматилла мырза жумуш караштырып жаткандыгын айтты. Сабаттыгыбыз жоюлса, ончо-мунча мына тамгатып иштарды таанысак кыргыз тили. Анан караштырабыз, биз деле жумуш кылабыз, анан жумуш кылбай. Ошо күндө эле өтпөйт эми ошо Памырда да биз анан ошо мал карайт эдик, жумуш кылат эдик, шу жумуш менен эми кайда эле болсо анан. Кыргыздын бир сөзү бар жанагы, кайда барса казандын кулагы 4 дегенчи. Ошо кайда барса жумуш кылып тиричиликте анан. Жумуш кылабыз анан. Азырынча мен мисалы айтпайм ки мен фаланы жумушту кылам япыстан. Ону эми караштырабыз. Этникалык кыргыздар өздөрүнүн каада салттарын сактап калган. Аялдар үй ичинде дагы кооздолуп тигилген чыптама, көйнөк жана шоруларды тагынышат. Кыздарына дагы жаштайынан шуру мончок тагып, өздөрүнө мүнөздүү гана кийимдерди кийишет. Кез кыздарыбыз ончолук салабыз. Мындай камзулларды тигип, мындай кыйымдарды көктөйбүз, мындай топчуларды көктөйбүз. Илгерки салт. Көйнөктөрдү кийгизебиз. Кызыбыздарыбыз да өздөрүбүзгө окшош болот. Иран тилинен башак дегенди түшүндүргөн калаяк аттуу баш кийимди кыз узатуу салтында колдонушат. Памирлик кыргыздардын маалыматы боюнча мындай баш кийим башты жылуу кармап, суулукту берет. Бул кийим жайында күндүн ысыгын, кышкысын суукту өткөрбөй, аймактын жаратылыш шартына абдан ыңгайлуу келген. Турмушка чыкканда кийес, жапаларыбыз жасайт. Жапаларыбыз эле турмушка күйөөгө чыкканда жасап кийгизетчи. Чач кийип, тигип, дырыя жолук тигип, уруп, сода менен седептер тизип, бүч кылып, жапаларыбыз создайт. Эми баары эле кийет Памылда, баарлар кийет, жоктур. Кийбейт эми ушу. Ата-бабаларыбыздан калган экенчи. Бирин серинде бар, көп эле кишилерде жок. Памирлик кыргыздарды турак үй менен камсыздоо маселеси каралууда. 2 ай мурун көчүрүлүп келген этникалык кыргыздарга жер тилкесин бөлүп берүү маселеси каралууда. Алгач Нарынга көчүрүлүп, эми бул жакка келген мекендештерге Талдуу суу айылынан 1 гектар жерге турак жай салуу аракети көрүлүп жатат. Бүгүнкү күндө кыш мезгилинде отун, суу, төшөк, көрпө, тамак аш продуктлар баардыгы даярданып, толук кандуу жашоо шартыбыз берилген айыл өкмөт тарабынан. Бир эле айыл өкмөт тарабынан аларга түртүп койбой, райондук мамлекеттик администрация кошо биргеликте айыл өкмөттөрдөн, райондогу айыл өкмөттөр өзүнчө бөлүнүп, эт алып барып берип атышат продукту менен. Мекеме ишканаларыбыз ошол бүгүнкү күндө 33 баланы окутуп атабыз. Эң кенжеси 7 жашта, эң чоңу 47 жашта. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча март айынан тарта Памирлик мекендештерге үй курула баштайт. Кайрылман статусунан Кыргызстандын жарандыгын алган соң берилген үйлөр алардын намына өткөрүлөт. Гүлнур Арапбай кызы, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.